Биз жашырыланбайынан бир бүтүндөй үй бүлөнүн тагдыры талкаланып атат туугандар. Урду кирип кетти, мотору ары кирип кеткен, адамдын бутун кысып, азыр оор акыбалда реанимацияда экен. Мектеп окуучусу бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырына балда чапты. Ак Ордо жаңы конушунда жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтарга ылайык, мектеп окуучусу башкарып келе жаткан джип унаасы портер менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен портердин айдоочусу оор жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Учурда абалы оор экени кабарланууда. Жакшы болуп кетсин. Могу жаңа ачылган строймагазинби дейм? Тагайби Чолпон көчөсү кесилиш. Стресс көрүшкөн да. İşte gidelim. Göğsük bultar ki. Sen mi vazgeçsin? Nereden mi? Sen mi? Devam mı? Ökötten aman özüңdү баскан. Hiç neme kıldı. Yok aç. Ben atası ben bulam. Portajın üstüne sürüşler mi? Ne sever Allah? Vay Tanrım. Elbette. Путин менен Трамптын жолугушуусу кандай багытты көздөдү? Жолугушуунун жыйынтыгы. Аляскадагы Анкоридж шаарында Орусия лидери Владимир Путин менен АКШ президенти Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү аяктады. Чет элдик басылмалар белгилегендей, жолугушуу 2 саат 45 мүнөткө созулуп, 3+3 форматында өттү. Мамлекет башчыларынан тышкары орусиялык тараптан тышкы иштер министри Сергей Лавров жана президенттин жардамчысы Юрий Ушаков катышты. Америкалык тараптан мамлекеттик катчы Марко Рубио жана атайын өкүлү Стив Уитков болду. Сүйлөшүүлөрдөн кийинки эки өлкөнүн лидерлери биргелешкен басма сөз жыйынын өткөрүштү. Путин Орусия Украинадагы кырдаалды узак мөөнөттүү жана туруктуу жол менен жөнгө салууга кызыктар. Орусия менен АКШ жакын кошуналар. Москва менен Вашингтон кызматташууга кайтуусу маанилүү. Эки өлкөнүн биргелешип иш алып барууга көптөгөн кызыктуу багыттары бар. Бет ачып кызматташууга кайтуу керек. Орусия Украинанын коопсуздугу камсыз болушу керек дегенге макул жана бул боюнча иштөөгө даяр. Москва Киев жөнгө салууда пайда болгон оң жылыштарга тоскоолдук кылбайт деп үмүт кылат. Орусия АКШ саммитинде эки тарап тең жыйынтыкка жетүүгө умтулду. Москва Трамптын администрациясы Украинадагы кризисти жөнгө салууга көмөктөшүүгө кызыктар экенин көрүп турат. АКШга жаңы администрация келгенден бери Орусия менен товар жүгүртүүнүн көлөмү 20%га өстү. Трамп Украина маселеси боюнча эң маанилүү пунктта Орусия менен азырынча макулдашуу жок. Бирок тараптардын макулдашууга жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Келечекте АКШ менен Орусиянын ортосунда жемиштүү жолугушуулар өтөт деп үмүттөнөт. Путин да Украинадагы жаңжалды токтотууга өзү сыяктуу эле кызыктар деп эсептейт. Путиндин командасын билерин, алар дээрлик башчысындай эле популярдуу экенин айтты. Трамп жыйында бардык катышуучуларга, уюштуруучуларга ыраазычылык айтып, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровду алкады. Ал эми Путин кийинки жолугушуу Москвада болорун билдиргенде Трамп каршы эместигин билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29.
Итке ырайымсыз мамиле кылган жаран тергөөгө жеткирилди. Соц тармактарда атчан адам итке ырайымсыз мамиле жасап, аны такымына басып алып, улак кылып чаап жүргөн видео тараган. Бул факты Өзгөн районунун ички иштер бөлүмүндө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында жогорудагы видеодогу жаран такталган. 15 августта Өзгөн районунун жашоочусу 1972 жылы туулган жергиликтүү ички иштер бөлүмүнө алынып келинип суракка алынды. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Сен айтпа, Оштун мэри бала бакчаларды айттырбай текшере баштады. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев шаардагы бала бакчаларды айттырбай текшере баштады. Ал рейд учурунда номер 17 Ак ниет Ош мектепке чейинки билим берүү уюмуна барып, абалына канааттанбады. Ал жердин ашканасынан таракандар чыгып, идиш аяктардын ичи кир болуп, балдар колдонуучу төшөктөр жыттанып, ажатканалардын абалы оор экенине күбө болду. Бул аралыкта кала башчысы медианын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысына кайрылып, бир да бала бакчага мэрдин барарын алдын ала эскертпей турууну талап кылды. Мэр келип текшерип кеткен соң, талаптагыдай оңдоп түзөө, тазалоо иштери башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оля деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса, энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Бир жаш баланын айынан бир бүтүндөй үй бүлөнүн тагдыры талкаланып атат. Урду кирип кетти, мотор ары кирип кеткен, адамдын бутун кысып, азыр оор акыбалда реанимацияда экен. Алып кетти. Ал эми муну сүзгө окуучу бала да. Окуучу бала да кетти. Бол жыпты башкарып барат. Кылдым. Бул көчөдө эми ДТП боло турган көчө эмес да, бул мындай жанагы Тагай би деген көчө, туугандар. Бул жана Агыркөдө жайгашкан Тагай би көчөсү. Эми бул жерде 40 деген знактар турат, мектептин жаны турат. Эми ошол жерден ушул жаш бала ушундай башкарып келаткан экен да. Ушундай ылдамдыкта башкарып келип встречкага чыгып турган. Бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырына балта чапты да, туугандар. Сурана кетет эле мына колунда бар ата-энелерден. Правасы жок мектеп окуучуга унаңыздарды бересиздер, бирок ар жагын тереңирээк ойлонушуңуздар керек да. Ар жагында ошол балаңыз бирөөнүн өмүрүнө кол салышы мүмкүн. Аны ал атайлап эмес, бирок ушул сыяктуу кырсык катталышы мүмкүн да. Ошол үчүн бөлөк айта туруп сөз жок. Жакшы болуп кетсин. Ой. Могу жаңа ачылган строймагазинби дейм? Тагай би Чолпон көчөсү кесилиш. Стресс көрүшкөн да. İşteke dövüm. Göğsü koltak. Sen mi vazgeçtin? Harcam mı? Sen mi? Devam kadar. Ököten aman abi, özüңdү баскан. Hiç neme kıldı. Yok ha. Ben atası ben bu.
Portajın üstüne turistler Neyse var Allah. Vay Tanrım. Elbette.